Республикасының өкілі менен азыр күрөш алып барат. Алиреза Азизхун Мохмади Пиянидағы күштүү спортчулардын бири экендигин айтып өтүшүбүз керек. Мен ойлойм, тажрыйбалуу спортчу, ирандык балбан ага карабастан биздин мекендешибиз кыргыздын керегине жарап, намысын коргоп, мыкты бир жоопкерчилик менен өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, азыр атаандашын артта калтырып финалга жолдомо алат деген ойдобуз. Кана эмесе Акылбек Талантбеков ийгилик болсун. Азырынча башталышы жаман эмес, бирок көрүнүп турат. Ирандык балбан олуттуу каршылаш экендигин Акылбек дагы сезип баштады. Бирок Мухаммади Пияниде эмне болсо, биздин мекендешибизде дагы дал ошол нерсенин баары бар. Акылбек бекеринен дагы ушул баска чейин жетип келген жок. Буйруса өзүн жакшы деңгээлде көрсөтөт деген ойдобуз. Алгачкы мүнөт акырындык менен сапарын картып жатат. Азырынча Акылбек бош келбестен атаандашына ишеничтүү каршылыкты жаратууда, көрсөтүүдө. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Бир гана кетирилген катачылык чоң жоготуу алып келерин Акылбек дагы сезип жатат. Антан катасыз жүрүш жасашы керек. Салмак чен азыр жакшы ыкма жана 4 упайлык ыкма Азамат Акылбек Талантбеков чуу дегенде эле өзүн көрсөтүп 4-0 эсебинде алдыга чыгып алды. Андан кийин атаандашынын аркасына өтүп кетти. Жана ушул жерден эми айлантуу ыкмасын жасаса болот. Азамат Акылбек гана эсепти 6-0 кылып алса абдан жакшы болмок. Ай баракелде өйдө көтөрүүнү пландап жатат. Белинен ашырып ушул ыкманы соңуна чыгарат. Азамат жана эсеп сандары жок. 2 упай, баш калыс 2 упай берип жатат. Ал эми ортодо калыс 1 упай көрсөтүп жатат. Бир аз аныгыраак болбой калды. Тагыраак болгондо 4-0 айланмак. Демек, баш калыстын бул жерде чечими эсепке алынат. Ошол менен 6-0. Азамат Акылбек биринчи бөлүктүн өзүндө эле беттештин тагдырын чечип коюуга абдан аз калууда. Так, сейчас немного в шоке находится Мохмади. Я думаю, что не совсем ожидал он такого сопротивления, во всяком случае, в первом периоде. Азыр Астана аренасындагы көрөрмандар дагы биздин спортчуга дем күч берип жатат. Социалдык тармактардан да окуп көрүп жатабыз. Чындыгында казак көрөрмандары коңшу бордош деп кыргыз балбандарын колдоп жаткандыгын айтып өтөлү. Эми алыскы туугандан жакын коңшу дейт. Алыскы ирандык балбанга караганда кыргызстандык балбан казакстандык көрөрмандарга бир аз жакыныраактай сезилип жаткандыгын дагы айтышыбыз керек. Кыргызстандык дагы көрөрмандар бар. Башында калпагын кийип, кыргыздын желегин асып отурган көрөрмандарды көрүп жатабыз. Эми ишеничтүү түрдө алдыга чыккандан кийин абайлаш керек калган мүнөттөрдө. Алгачкы бөлүмдүн дагы соңуна чыгарына 20 секундтан бир аз көбүрөөк убакыт калууда. Акылбек Талантбеков бир мүмкүнчүлүк жаралды, ал мүмкүнчүлүктү текке кетирген жок. Абдан жакшы деңгээлде пайдаланып кетти. Ошол көтөрүп андан аркы баштан ашырып ыргытуусу ийгиликтүү болуп чыкканда күрөш аламындагы эң сонун ыкмалардын бири прогиб ыкмасы бир аз окшошпой калды. Бирок жаман эмес албетте. Жаш балбан үчүн мындай эл аралык мелдештер албетте чоң тажрыйба алып келет. Ушундай эле жол менен, ушундай эле жүрүш менен башка балбандар дагы өздөрүнүн ийгилигин сынап келет. Мейрамбек Ахметовду көрүүбүз, өзүнүн кеп кеңешин дагы да болсо берип жатат. Мыкты деңгээлде албетте Азамат Алтынбек, Акылбек Талантбеков. Жарым мүнөт тыныгууга убакыт берилет. Ирандык балбанды дагы бизге көрсөтүп жатат. Секунданты бир аз эмоция менен кеп кеңешин айтып жаткан жайы бар. Буга чейинки чейрек финалда Акылбек Талантбеков индиялык Рохит Дагиян утуп алды. Ишеничтүү деңгээлде уткандыгын айтып өтүшүбүз керек. А вот теперь начнется самое интересное. Теперь Акылбеку нужно максимально сейчас включиться, даже больше, чем в первом периоде, потому что
Алиреза вот сейчас начнет оказывать давление, больше будет идти на риск, больше атаковать. И вот тут Талантбекову нужно будет оказать максимальное сопротивление. Так, ищет варианты. Так, пытается вытолкнуть за пределы ковра. Не удается. Отлично. 8-0 жана беттеш соңуна келип жетти албетте. Ирандык балбандын секундада челлендж сурап жатат экен демек. Акылбек Талантбеков мөөнөтүнөн мурун беттешти жыгынтап коюуга жакын. Да, мне тоже показалось, что полностью... Так, сейчас и... Көпкө бир упай берип жатат азыр. Демек, челлендж... Вот он... Тиркосунан тартып болгон үчүн. Демек, килемдин сыртына чыгып кеткендигине байланыштуу бул ыкма атаандаштын аркасында өтүп кетүү ыкмасы эсепке алынган жок. Ирандык секундан туура челлендж алган экен. Ошону менен эсеп сандар 6-1. Бирок Мейрамбек Ахмедов азыр калыстардын бул чечимине макул эмес. Вышел за пределы ковра, по-моему, Акылбек. Нет, все, победа. Азат Эркинбаев азыр туура эле челлендж алган экен. Азамат Кыргызстан курама командасынын башкы сартчысы. Ошону менен Алтынбек Талантбек кийинки баскычка тагыраак финалга жолдомо алып жатат. Куттуктап койсок болот Акылбекти. Ишеничтүү деңгээлде 8-0 эсебинде өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, атаандашына эч кандай мүмкүн